биздин студияда мына ушундай шан, ушундай маанай бизге анткени дегенде конокторубуз келип орун алды. Шайыр апалар, жекелер бизге көңүл бөлсөңүздөр аябагында жаш болот. Хош келипсиздер, сиздерди эми тааныштырып өтөлү. Ооба. Атайын Жалал Абад шаарынан келген, биздин ошо Кара Көлдөн келген жалпы шайыр апалар тобу. Барыңыздар, кош келипсиздер. Кутман таңыңыздар менен дегендей, чарчабай жакшы келип алдыңыздарбы? Маанайыңыздар кандай? Жакшы маанай. Сонун. Анда эмесе алгач ушул жалпы кыргыз эли менен бир амандашып, саламдашып алыңыздар, андан кийин эфирибизди баштайбыз, кана келиңиздер. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу жети уласын Кыргызстан эли. Бүгүн биз ушу жерге Кара Көл шаарынын Ак Тилек байбичелер тобуна келип отурабыз. Биздин составыбызда 10 киши бар. Биз өзү 2007-жылы уюшулганбыз. Анан ошондон бери ушинтип ырдап келе жатабыз. 2007-жылы болсо, аягында эле убакыт болуп калыптыр, Эми сиздерден алгач эле бир жакшы бир музыкалык чыгарма менен баштайлы. Келиңиздер, сиздер менен бир сонун чыгарма менен бүгүнкү эфирибизди жакшы маанайда баштайлы, келиңиздер. Алгачкы чыгарма сиздерден болсун. Сакеевтики токтогун деген рапорт. Сонун чыгарма болду, бар болуңуздар, өнүңүздөргө береке. Ал эми азыр микрофонду алып, бир четинен өзүңүздөрдү тааныштырып, дегендей бир катар таанышып өтсөк, келиңиздер.
Бир сетинден баштайбыз. Микрофонду алып сүйлөй беребиз. Саламатсыздар. Кечиресиздер, тамак ооруп баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик. Ана мен ушул Шайыр апалардын азыраак аккомпаниатор болом. Атым Субаналиев Элмир. Апалар менен иштешип келесиз ага, кийинки эжеке сиз өзүңүздү тааныштырып, бул топко Шайыр апалар тобуна кантип кошулуп калдыңыз? Мына ошол боюнча да кененирээк айтып өтсөңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу күнүңүздөр менен биз ушу Шайыр апалар группасына көп болду кошулганыбызга. Жакшы, биз өзү Токтогулдун кулундарыбыз, баарыбыз эле Кара Көл шаарында жашайбыз. Ошо Кара Көл шаарында Ак Тилек Шайыр апалардын мүчөсүбүз. Атым Элмира Калыбекова. Саламатсыздарбы, кутмандуу кыргыз калкым. Биз өзү ошо Токтогул ырын ырдабадыкпы, Токтогулдун эли пейлин айтып дегендей. Ошондой Ак Тилек, жакшынакай умай энелер, улуулардын мынакей умайлык деген улуу кыргыз калкыбызда, биздин кыргыз калкыбызда умай энелер деген аябай жакшы сөз бар го. Ошол умай энелер баардыгы мынакей аксакал, эң улуу аксакал эжекебиз 2007-жылдан бери ушул топту жетектеп келаткан Анаркан эжекебиз мынакей маңдайыбызда отурат. Аны эжекени бизи баарыбызды тарбиялап келаткан ушул эжекебиздин мээнети көп. Мен баардык кыргыз калкына айтып кетейин дегеним, ушу өзүбүздүн наркыбызды, нускабызды, салтыбызды ар дайым аркабызда калган балдарыбызга, урпактарыбызга ушу таштап кетели деген ниеттебиз. Мен дагы ошо Токтогулдун кызымын. Атым Жаркынай Сурамбаевна. Эң сонун. Ал эми сиз кантип кошулуп калдыңыз? Бул жакта 2007-жылы түзүлгөн деп айтылып атат эжеке. Сиз 2007-жылы түзүлгөн болсо, түзүлгөндөн баштап эле топтун курамындасызбы же кийин кошулдуңузбу? Жок, мен жакын арада эле кошулдум. Бир 2 жыл болуп калды го. Мага чейин эжем кошулчу эле, эжем Россияга кетип калып, ошонун ордуна неме ырдап атам. Атым Тейтекова Сусаркан. Толуктан болом, Токтогул районунун Толук айылынан болом. Жакшы, сонун. Саламатсыздарбы, урматтуу менин кыргыз калкы. Мен дагы бүгүн аябай кубанычтуубуз, ушу биздин топ 2017-жылдан бери түзүлүп ырдап келе жатабыз. Биздин жетекчибиз Анаркан эже, буга да ден соолук. Анан мен да ушу топко аябай жакшы чын дилимден кошулуп, минтип жакшынакай болуп, көңүлдөрдү ачып, эки жактарга көп барабыз, тартылып келатабыз. Ошо эл журтума ушу жакшылык, тынччылык каалайт элем. Биздин группада мындан ары да ишибизге ийгилик болсун. Баарыбыз ушинтип жакшылыктардын ушу кыргыз элимди сүйүнтүп жүрө берели. Мен дагы атым Жаңыл, фамилиям Мырзабекова. Ошо кубанычтуумун сиздерге келип ушу студияда отурганга дагы. Рахмат. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Мен дагы ушу 2017-жылдан бери Шайыр апалар, Ак Тилек Шайыр апалар тобунда жүрөм. Атым Жамболотова Бүрлкан. Мен ушу топтун жетекчисимин. Асанбекова Анаркан. Мен ушу тобумда ар түрдүү кесип ээлери бар. Мугалимдер бар, медиктер, музыканттар, ашпозчубуз бар, тикмечибиз бар. Ошондон түзүлгөнбүз эми. Кудайга шүгүр, мына 6 жыл болуп калды. Жакшы болуп келе жатабыз. Анаркан эже, азыркы убакта топтун курамында жалпы канча адам бар? Азыр 10 адам бар. Дагы да болсо кеңейтели деген пландарыңыздар болуп атабы? Бар, дагы кеңейтебиз, Кудай калса. Келиңиз. Саламатсыңар, кымбаттуу кыргыз калкым. Биз ушу эл ичинде Шайыр апалар байбичелер тобу уюшулгандан бери, башынан бери ушул топто жүрөм. Ушул студияга келип тартылып атканыбызга студиянын кызматкерлерине рахматымды айтып кетем. Биздин топ өтө ынтымактуу, жакшы. Ушу бир байбичеге баш ийебиз баарыбыз. Ушул топтун мүчөсү болгонума 6 жыл болду. Атым Соня болгон эле, атым Соня, фамилиям Мурасилова.
Ал эми сиздин кошулганыңызга канча убакыт болду? Анан сурагым келип атканы ошол Шайыр апалар тобуна кошулгандан кийин жашооңузда кандай өзгөрүүлөр болду? Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз калкым. Аруу таңыңыздар менен биз ошо баарын эле дүйнө жүзүнө белгилүү Кара Көл шаарындагы Токтогул кесини турган жерде жашайбыз. Энергетика шаарыбыз. Энергияны бизден аласыздар, барыңыздар. Биз сыймыктанабыз ошо менен. Мен ошо топ башталгандан эле келип кошулгам. Музыка ойногон жолдошум болот. Мен да Субаналиева Атырбө. Ошо топ ачылганда эле кошулгам, эжем чакырган. Келгиле деп. Анан барып эле жагып калды. Үйдөн жумушуңду чыгалып эле жүрө бересиң го. Ал жерге барганда азыр барышым керек репетицияга деп бардыгын таштап аяка жөнөйсүң. Анча-мынча орууңан арыласың, анча-мынча үйдөгүлөрдөн арыласың. Кичине мындай бир жашооңдо өзгөрүү болот да. Баардыгыбыз жашарып да кеттик, супсулуу болуп. Эч ким айтпайт биз 60-70ке чыккан депчи. Ошо сыймыктанам ушул топто жүргөнүмө. Ошо топтун мүчөсүмүн, куудулуумун. Сонун. Эң сонун бар болуңуздар, бир четинен таанышып өттүк, ден соолугуңуздар. Эми ырга кезек берели дегендей бир четинен ырдап баштайлы, кимиңиздерден баштайбыз? Түмөнбай Байзактын сөзүнө жазылган Апас Жайнаковдун Кыргыз жерим деген ырын ырдап берем. Alatoy kalpağın giygen gezde Askası gök asmanga tigen gezde Men dağı jolga çıkam tаңды tosun Tuçaktayım ойгырлары кырга кошуп сурусун кыргыз жери нурдан бүткөн улусун кыргыз жери нурдан бүткөн Göl жердин көркү кырылар кашы Адырлар көкүрөгү топой чачы Дайралар кан тамыр чокотады Себеби топчулары ар бир ташы Эң жүздүү берекелүү кыргыз жери Гүл жүздүү берекелүү кыргыз жери Yıldızlar gök betinden öçkön кезде Жарык нур жер жамалын өткөн кезде Көк асман гök бетинен өчкөн кезде Жарык нур жер жамалын өткөн кезде Көркүмө
баракелди, бар болуңуз. Өнүңүзгө береке. Аябай сонурда айтып экенсиз дегендей. Дароо эле кийинки ырды уланталы, кийинки чыгарма кимиңиздерден болсун, жүк болсун деп канакей. Курбаналиевдин сөзүнө жазылган Эл Саройду. Кана кабыл алабыз. Саройдың ғана салқын айтосынан, сағызған ғана ұшар изосынан. Санама ғана алыбаймен келіп, қантейін таба албай қалдым ей ордынан. Көкөйдің ғана көркем айтосынан, көгічкен ғана ұшат изосынан. Өніне ғана алыбаймен келіп, қантейін көр албай қалдым ей ордынан. Салқынды ғана жерген сарғойғы, сағызған келір еленгі қонбойғы. Жалғантып қана менің ай қойғынчо, ыңғырбым жаналаш болсын ей бол бойғы, ей бол бойғы. Баракелди, сонун бар болуңуздар. Конокторубуз менен сиздерди кайрадан бир катар тааныштырып коюуну туура көрдүк. Өзгөчө Жалал Абад чергесинен келген биздин Шайыр апалар төрүбүздө ак элечектер менен супсулуу болуп, жапжакшынакай болуп отурган учурлары. Дагы бир ирет кутмандуу таңыңыздар менен. Манайыңыздар жакшыбы? Эфир жагып атабыз сиздерге. Аябай жагып атат. Эң сонун бар болуңуздар. Анда эмесе кесиптеш кайрадан эле ушул апалардын үнү сонурдашат экен. Ооба, бизден телегөрүүчүлөр дагы суранып атышат, көбүрөөк ырдат кылачы деп. Андыктан болушунча көбүрөөк ырдатканга аракет кылалы. Эми кийинки ырды уланта берсек, Сөз обону Асырал Айталиев, жылкы чындырын аткарып берейин, кабыл алып коюңуздар. Келиңиз. Жакшы болот. Асыл бір тоқы мингенің, салқын тыр жайлы жүргенім, зағындым жылқы қайтарыбай қайдасың келші сүйгенім. Зеріктім жылқы қайтарыбай қайдасың келші сүйгенім. Жылқыттай чөптін өтірлерін, мен жыттан жыпар гүлдерін, санамдан тақыр шықпайсың, сағындым келші сүйгенім. Санамдан тақыр шықпайсың, сағындым келші сүйгенім. Салып жайлы қойнында, шараққан соңды бойында, қымыздан исең ағай девай, қовчан ач болсы қолыңда. Қымыздан исең ағай девай, қовчан ач болсы қолыңда. Сен жылқышы, мен чабан, қиқырықты бұшын салам, өлкөбүз үчүн иштейли да, өркүндө өссүн нур заман. Өлкөбүз үчүн иштейли да, өркүндө өссүн нур заман. Өркүндө өссүн нур заман.
Сонун. Жүп болсун дейт ошойбуз кайрадан эле. Кайрадан кийинки чыгарманы ооба. Апаларыбыз дагы. Кийинки чыгарманы суранабыз сиздерден. Андан кийин буюрса бир аз маек кылабыз. Азыр апабыз кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Биздин күлкүлүү өзүңүз айткандай тамашакөй эң эле. Мен Осмондун сөзүнө жазылган оны 60 кадырдыкы Аясаң боло жыргалым деген ырды аткарып берейин. Сонун канекей. Жаныңдан өтсөм жылмайып, жалқарайын неге кылчайып, иштеге сырды айыта албай, жүрөсүң айтчы кимди айып, иштеге сырды айыта албай, жүрөсүң айтчы кимди айып. Өзүңдү жакшы көрөмүн, өзгөчө көңүл бөлөмүн. Өрт болуп өмүр өтсө да, сүттөн аксага тилеген. Өрт болуп өмүр өтсө да, сүттөн аксага тилеген. Ойлону менен таң атан, ойлорум сени саматан. Жыл өткөн сайын жылт этип, жаштыгым өтүп баратат. Жыл өткөн сайын жылт этип, жаштыгым өтүп, өмүрүм өтүп баратат. Айтырбай билип сырларым, ардактайын неге жыргалым, алакты кылбай көбелеп, аясаң боло жыргалым, алакты кылбай көбелеп, аясаң боло жыргалым. Алакты кылбай көбеле, аясаң боло жыргалым. Баракелди, эң сонун. Азыр эми сиздерди көрүп отурган жердештер бар экен. Бизге СМС кат бул жактан жөнөтүштү. Саламатсыздарбы? Биздин жаркылдак эжекелерибизге чоң салам айтабыз. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз деп сиздерге СМС кат жөнөтүптүр. Жана ошондой эле атайын сиздерге суроо иретинде суроо жөнөтүшкөн. Саламатсыздарбы? Менин апам 76-жылкы комуз жерде дырга шыктуу жаш кезинде комузга барып ырдап жүргөн. Командаңыздарга кошулса болобу, кантип байланышсак болот деген суроо келиптир. Ошого жооп берип кетсеңиздер. Нарканечке жооп беришсиз. Ооба, Кассиде жашайт экен, Каракөл шаарында жашаса барып кошула берсин, мага барып эле катты алып, анан биздин формадай форма тиктирет, оңой эле. Анан комузчуну биз таппай атпайлыбы? Ошо комузчу болсо абдан жакшы экен. Кошулса болот экен. Телефонун берип койсун мага, ооба. Сонун. Баракелди. Аны менен катар эле ушул 2007-жылдан баштап Шайыр апалар тобу иш жүргүзүп келе жатса, бул жылдар аралыгында бир канча ийгиликтер дагы болбой койбосо керек. Кандай ийгиликтерге, кандай жеңиштерге биз ошо баштаганда эле конкурс менен баштаганбыз, 3 топтон конкурстан жеңип алганбыз. Анан жеңип алгандан кийин телефестивалга жолдомо алдык. Телефестивалдан өтүп, гала концертке Ысык көлгө жолдомо алдык. Андан кийин ал жерден өткөндөн кийин анан биз баягы кадимки мүчө болуп, ошо Шайыр апаларга анан
жылда өткөрүлгөн карлар күнүнө карата, жаңы жылга 8 мартка эгемендүүлүк күнүнө карата болгон чакыруулар ошо ар жерде эмеде Супарада өтөт, Чуңкурчакта өтөт, башка Бишкекте ресторандарда өтөт. Ошол жерлерге чакыруу менен барабыз. Анан сырткары өзүбүздүн шаарда ар кандай иш-чаралар болгондо катышып турабыз, ушу тобуз менен барып. Дагы да көп ийгиликтериңиздер боло берсин дейли, э? Жана гана ийгиликтер коштосун. Анан эми алдыда кандай пландар болуп атат? Эмне жаңылык жаратайын деп атасыздар? Топ менен биргеликте дегендей кандай иштин үстүнө иштеп атасыздар? Эми жаңылык мына энелер күнүнө карата биз ушу 6 жылдык отчеттук концертибизди берели деп атабыз. Анан сырткары ошо июнь айында Көлдө фестиваль болот. Ошого барабыз. Анан дагы мындай чет жакка чыксак деген да максатыбыз бар эми. Аякта дагы чыгабыз. Бар болуңуздар, ушу ден соолукта болуп барыңыздар, биргеликте болуп турсаңыздар эле, Кудай буйруса, ушундай чоң ийгиликтерге жетесиздер, биз буга ишенебиз. Ал эми кийинки чыгарманы сиздерден сураналы, кайсыл айымыбыз ырдап берет, кандай чыгарма дегендей. Фамилияңыз? Жамболотова Үрлкан. Сөзү Соданбековдики, Оон Урайымовдуки «Карт айтпайт, мени заманам» аттуу ырды. Баракелде гана. Сайраган булбул тилиндей, көшүтүп көзгө илинбей, жаш кезек өтөт турбайбы, жадырап жайнап билинбей, жадырап жайнап билинбей. Курбулар менен алышып, улундар менен жарышып, жүргөн кез түссө эсиме, жүрөгүм кетет сайышып, жүрөгүм кетет сайышып. Чечедей болуп кадала, чыкпайт коалге санадан, чачымды бурулбаса да, картайтпайт мени заманам, картайтпайт мени заманам. Чачымды бурулбаса да, картайтпайт мени заманам, картайтпайт мени заманам, картайтпайт мени заманам. Баракелде, бар болуңуздар. Негизи ушундай чыгармаларды сиздер кантип даярдайсыздар, кантип тандап аласыздар деген суроо жаралып атат. Барыңыздар эле аябай мындай сонун ырларды ырдап атасыздар дегендейчи. Эми чогуу туруп тандайбыз да. Өзүбүздүн возрастыбызга ылайыктуу, анан кээ бирде эски ырлар, кээ бирде жаңы ырлар дегендей чогулуп өздөрүнүн үнүнө туура келиш керек. Анан биздин Кудай шүгүрүнөн музыканттарыбыз бар. Булар көбүнчө жол көрсөтүп, бул жери мындай, бул жерин андай деп айтышат. Ошентип анан ырдашат. Эң сонун бар болуңуздар. Эң башкысы ушундай жакшы ырлардан тандап ырдап жүрө бериңиздер. Эжеке сүйлөйсүз, кана. Азыр мага келип калды окшойт чыгарма. Жакшы болот анда. Убактысы. Сөзү Сулаймановдуки, обону Бадыкеевдики кимдерге экен деген чыгарманы ырдап берейин. Кана. Абалики мойносун деп бизге берген, термелип терезеңди кар
баракелде Азамат, сиз мыкты деңгээлде аткаруу. Чындыгында эле жогоруда кесиптешим айтып өткөндөй эле сонун ырларды тандайт экенсиздер, сонун аткарып дегендей. Эми ушул шайыр апаларга кошулгандан кийин бул жакта дагы эжекебиз айтып өтпөдүбү, мен жашымда аябагандай өзгөрүүлөр болду деп. Барыңыздар деле ошондой болсо керек, э? Шайыр апаларга кошулгандан кийин эң биринчи эле баягы Кыргызстандын жараны болгонубуздан өзүбүз кыргыз болуп төрөлгөнүбүздөн баягы кыргыз деген ат эле канча болуп турат. Анан эжебиз, эжекебиз өзү мугалим, ардагер. Анан ошо биздин арабызда мына жакшы салт, нуска, нарк боюнча ушу урпактарыбызга бир жакшы өзүбүздүн мынагы улуттук кийимдерибизди эле көрүп турбайсыздарбы кандай сонун, да? Баардыгына өзүбүздүн менталитетибиз менен жаштап ушундай менталитеттер боюнча бизди тарбиялап келет эже. Андан сырткары да өзгөрүүлөр, баягы үйдө эле жеке турмуш менен эле баягы бушайман болуп жүрө бербестен өзгөрүүлөр болот экен. Ден соолугубузга өзүбүздүн көңүлүбүз көтөрүлөт экен. Бул ыр менен деле көңүл көтөрүлөт. Ошол анан аркабызда келе жаткан урпактарыбызга дагы баягы эски нукура баалуу ырларыбызды калтырып кетели деп ушундай жакшы ырларды тандап алганбыз. Сонун бар болуңуздар. Анда эмесе ошону менен бирге эле мен мага да эбеге убакыт келип калды окшойт да. Табылдактановдука сөз обон ойлодуң бекен. Келиңиз. Кана кабыл алабыз. Башкага көңүл эй бурбай, бал уйкумга чатый куюндай. Олтурам ойлоп мен сени, олтурам кирпигай, ей жулбай. Күндөрүм өттүң эй камчылап, билбедим өттүң ай канчылап. Үмүтүм менен жанымдай, бүлбүлдөй жалгыз ай, ей шамчырак. Атканы калдың эй таңдагы, бир уйкум эй канбады. Ойлодуң бекен мага окшоп, ойлодуң бекен ай, ей сен дагы. Ойлодуң бекен мага окшоп, ойлодуң бекен ай, ей сен дагы. Ойлодуң бекен ай, ей сен дагы. Эң сонун баракелди. Мен оюмча ушул акыркы чыгарма болду окшойт, же дагы бирөө бар, эжекебиз анда акыркы чыгарманы ырдап коюңуз, андан кийин буюрса бир четинен калуу тилекке өтөбүз. Мен ошо Дүйшеевдин сөзүнө жазылган Исаковдун өтүнүч дегендерин аткарып берейин. Эң сонун канекей кабыл алабыз эске. Sayır
öçüm barday. Ayızındı seni göktөгü kandilledim. Altınım kıynadın o, altınım kıynadın o, sen öçüm barday. Altınım kıynadın o, sen öçüm barday. Баракелде азаматсыздар, эң сонун аткаруу өзгөчө биздин студиябызда да ошонго бөлөдүңүздөр. Эми убакыт деген убакыт экен, бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип атат. Андыктан эми эркин микрофон берели. Эжеке, сиз жыйынтыктап койсоңуз болот, акырында өзүңүз келиңиз. Микрофон бар. Эжекеде микрофон бар. Менде бар. Кана сиз. Балдар, кызым атыңар? Айнура Кылым. Айнура. Кылымбек. Азаматсыңар, өткөндө да биз келип кеткенбиз. Ушул жерде талкпай ушунча кишилерге буга дагы эркерээк дем ушунча кишини угуп, талдап отуруп, суроо берип отуруш дагы бул өзүнчө искусство. Ошентип отурганыңарга рахмат. Талкпай иштей бергиле. Жакшысыңар, мындан дагы сонун нерселерди уюштуруп, жакшы нерселерди өткөрө бергиле. Биз ыраазыбыз силерге. Биз дагы келебиз ушинтип. Келип туруңуздар. Эң сонун бар болуңуздар, барыңыздар ушундай алтындай болгон убактыңыздар атайын бөлүп, таңды биз менен тосконуңуздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Барыңыздар ден соолукта болуңуздар, балдарыңыздардын, кыздарыңыздардын урматын, сыйын көрүңүздөр. Анан ушундай чыгармачылык ийгиликтер сиздерди коштоп жүрө берсин. Барыңыздарга ийгилик. Эң сонун. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирибизди атайын кесиптешибиз Айнура айым даярдап келген сюжет менен улантмакчыбыз. Сиздер үчүн арт терапия тууралуу азыр сонун маалыматтар берилет. Тартуулаганга аракет кылып келдик. Албетте, сиздерге Аруу таң программасы мына ушундай таризде мыкты маалыматтарды бөлүшүп, көңүлүңүздөрдү көтөрө алган болсок, биз бир гана кубанычта болобуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен Кудай буйруса күз айларында кайрадан жолугушабыз. Андыктан барыңыздар Ош ТВ телеканалынан алыстабай биз менен бирге болуп туруңуздар. Барыңыздар, сак саламатта калыңыздар. Жакшы күндөрдөн кезигели, аман болуңуздар.